Саламаттык сактоо министрлиги бош кызматтык орундарга кайрадан сынак жарыялайт. Арыздар 18-июнга чейин кадрлар резервинин катышуусунун жеке кабинет аркылуу электрондук түрдө же болбосо PDF форматында берилиши керек. Алсак саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык реабилитациялык борборго директор кызматына, балдар адистештирилген консультациялык поликлиникасы директор катары жана номер 1 Ош шаардык стоматологиялык поликлиника башкы дарыгер, Ош шаардык балдар стоматологиялык бейтапканага башкы дарыгер, ошондой эле Таластын Манас районунун жалпы дарыгерлик практика борборуна директор, Сузак районунун Көкжаңгак шаардык жалпы дарыгерлик практика борборуна директор кызматына вакансия бар. Ошондой эле бош орундардын тизмесинде Чаткал районунун Сумсар айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору, Жети Көз райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна директорлук кызматка, Ош облусунун Кара Суу районунун стоматологиялык бейтапканасына башкы дарыгер, Чоң Алай райондогу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна башкы дарыгер, Жалал Абад облустук адамдык репродуктивдүү ден соолугун коргоо борборуна директор, Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборуна директорлук орун бош, Жапаров атындагы Кочкор райондогу аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери жана Сузак районунун Октябрь айылындагы жалпы дарыгерлик практика борборуна директор керек.